Ушундай кыртой элитный машиналардын жанында ушул машиналардан кем калышпаган дагы бир машина турат. 412. Номери да аябай кыртой экен, 412 СССР модель да 412. Бул машинанын жылы дагы жана баасы дагы мени аябай таң калтырып койду. Баасын таң калтырган себеби аябай арзан коюлуптур. 77 жылкы машинага бул 48 жыл мурунку ретро машина болуп калат. Ошол үчүн баасы аябай арзан коюлуптур. Видеону аягына чейин көрүп басып койгула, азыр баасын көрөсүңөр. Москвич 412 СССР номер дагы аябай жакшы экен. Муну алган кишиге номер менен чогуу берет болчок, анткени модели менен номери окшош экен, дөңгөлөктөрү родной дискада. Состояниясы жакшы. Мен бир да чирик көрбөйт эм бул машинаны. Силер өзүңөр карап көргүлө. Чирик барбы, жокпу? Мага мисалы азыр камера көрүнбөй атат. Салондору ичи беккен. Баасы чындыгында аябай арзан коюлуптур. Коллекция кылгандар, ушундай коллекция кылган адамдар бар, эски машиналарды алып. Ошолорду көрсөңөр болот, ошолорго жиберип бөлүшүп койгула. Баасын мен мынча деп ойлогон эмесмин. Карагыла, баасы жылы 77, Москвич 412, баасы 250 000 сом. Баасы чындыгында арзан коюлуптур. Расход 14, объем 1,4 экен. жылкы машина. Бул машина мени аябай таң калтырып койду десем да болот. Чындыгында баасы арзан коюлуптур, 250 000 сом. Пробег 220 000 болгону. Титилекке каршы ичи жабык экен, салондору кожаный, родной сиденье, коробкасы механика. Руль да родной экен. Бардыгы өз ордунда. Мындай документтеринен бери бар экен, книжкаларынан бери. 250 000 сом. Чындыгында арзан ба? Состояниясы укмуштуу. Антеннасынан бери бар экен. $250 000 сом. Номерларын да бир жолу көрүлдү, кызыккандар чалып алып койгула. Бул машинаны алсаңар дагы 10 жыл сактасаңар жөн эле баасы мындан 2-3 эсе кымбат болот деп ойлойм.